Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Марипов парламент жыйынында Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун камералары тартып жаткан айыппулдар айдоочуларга сүрөт далилсиз келип жаткандыгын айтып чыкты. Эл өкүлү мындан сырткары жол чийимдери жок болгондуктан айыппулдардын саны көбөйүп кеткендигин билдирген. Коопсуз шаарды кылуудан мурда ошол жерге жол эрежелерин коюп, жолдорду полосаларын чийип, биринчи шартын түзүп беришибиз керек да. Шарты жок болгондуктан бүгүнкү күндө аябай штрафтар көп келип атыптыр Ош шаарында. Ош шаарында коопсуз шаар 2024-жылдын сентябрь айынан бери иштеп жатат. Камералар негизинен коопсуздук курун такпагандарды, каршы тилкеге чыккандарды, ылдамдыкты ашыргандарды жана жөө жүргүнчүлөрдү кое бербегендерди тартат. Ар бир жазылган айыппул Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын мониторинг бөлүмүндө кызматкерлер тарабынан иргилет, андан ары айдоочуларга жөнөтүлөт. Негизинен маселе бул мыйзам боюнча да ошо почта кызматы менен үйүнө жеткириш керек эле да. Анан бирок ошол эле мезгилде санариптик немеге өткөнбүз. Ошол жерден электрондук дарегини түндүк тиркемеси аркылуу же башка цифрлык каражаттар аркылуу жеткирүү каралган. Ошол жерге дагы ошо сүрөтү менен далилдерин жөнөтүү боюнча биз кайрылганбыз. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынан билдиришкендей, азырынча айыппулдар түндүк тиркемесине гана барып жатат. Чын эле анда эреже бузууну далилдеген сүрөт жок. Эгер жарандар каалашса, мониторинг бөлүмүнө келип, сүрөт, видеосунан бери көрө алышат. Ал эми почта аркылуу жеткирүү азыр токтотулган. Ким ошондой спорный момент болсо, келип даже айыппул салынгандан кийин дагы ал жерде ошону оспаривать этсе болот. Юристтери бар. Атайын мониторинг борбордун мамлекет тарабынан ушул муниципалдык менчиктеги имарат бөлүнүп берилди. Бул ГКМ аркылуу кайтарылган имарат бар эле го. Ошол жер бөлүнүп берилген. Ал жерде ушул жарандарды кабыл алуу бөлүмү бар, юристтери бар, операторлору бар. Ошол атайын адистештирилген да. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы айыппул жарандардын дарегине жеткен күндөн тартып эсептелет дейт. Азырынча айып кагаздарын электрондук тиркеме аркылуу жөнөтүү боюнча пилоттук долбоор иштеп жатат. Бир айдын ичинде баруу деген өзү бар. Бир айдын ичинде барат. Аны туура кабыл алыш керек. Эми мында жарандар азыр жанагы кечүүгү болуп, бизге пеняс менен келтат деген сөз ой пикир жаралтат. Ал жерде азыркы учурда үйлөрүнө ошол почта аркылуу бармайынча эч кандай 30 күн эсептелбейт. Качан гана колго тийген күндөн баштап 30 күн эсептелет. Ошону айтуу керек. Эске салсак, учурда Ош шаарында 60 камера иштейт. Дагы кошумча 90 камера орнотулган. Бирок алар азырынча ишке кире элек. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.